Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр, Instagram көрүүчүлөр, тарыхый видео анткени Мурас коммерциялык эмес кооперативинен эң биринчи болуп үй алган биздин бактылуу кардарыбыз Сейилкан Калбаеванын үйүнө келип отурабыз. Анда жүрүңүздөр кирип үй менен таанышалы. Мурас кооперативинен биринчилерден болуп үй алган биздин бактылуу кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Сейилкан Калбаева, таанышып алыңыздар. Саламатсызбы жеке, жакшырасызбы, кандайсыз? Саламатчылык, Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңөр амансыңарбы? Жакшыбыз. Үйүңүз сонун экен, 3 бөлмөлүү экен. Көрүп эле абдан бизге дагы жакты. Ичине кирсек аурасы дагы сонун. Айтор, сиздин да маанайыңыз жакшы экен. Абдан сонундай, кандай десем, үй бизге абдан жакты да. Кудайга шүгүр, ушул үйдү алардан мурун Мурас кооперативин угуп, анан балам экөөбүз барганбыз. Анан 3 бөлмөлүү деп ошого ылайыкташтырып үй алууга туура келди. Баламдын каалоосу менен. Анан эми Кудайга шүгүр, жакшы компания экен. Аябай жакшы, күчтүү специалисттер иштейт экен. Эч убара болгон жокмун. Өздөрү чуркашып, документтерин бүтүрүшүп, ноябрдын 25-26-сында оформить этип, үйдү мага колума документтерди беришти. Мен ушу кооперативге эми көптөгөн албан ийгиликтерди каалайм. Иштерине ийгилик болсун. Ушу мага окшогон ата-энелер балдарына үй алып бере турган болсо, ошо Мурас кооперативине эч коркпостон алыңыздарды мен сунуштайт элем. Эми ата-эне баары эле балдарына бир үй кылып берсем дейт экен. Бир жакшы бир нерселерди кылып берейин дейт экен. Анан эми ошонун баарын эле мен оюмча Мурас эмес компаниясы ошо жардам берет деп ойлойм. Жеке эле үй алган эмес, башка дагы бир ала турган автоунаа болобу, үй болобу, дача болобу, адамдын каалаган нерсесине, мне кажется, ошо жардам берет деп чоң ишеничтемин. Азыр болсо сиздин бөлмөлөрүңүз менен таанышып чыгалык. 3 бөлмөлүү дедик. Азыр биз буюрса конок тосуучу бөлмөдө турат окшойбуз, Ооба. Бул конок тоскон бөлмөлүү. Эми конокто мындай, азыр биз жаңы эле эме кылып, баягы шарт анча-мынча эме болбойт, бирок эми адамга багимет эмес, пейлиң жакшы болсо, любой нерсе болот депчи, акырын менен болот деп ойлойм. Эми балдар аман эсен болсо, эми бул самыган ким айтканда крышасы бар да, калганын баары болот. Гүлдөрдү жакшы көрөт экенсиз. Гүлдөрдү аябай жакшы көрөм. Колунан келишинче любой жерден алып келип отургузганга, тиги отургузуп, мына да салып да койгонум бар. Эми отургузам, Кудай буйрса кичине күн жыласа. Ошо өзүм жакшы көрөм. Мурунтан эле гүлдөргө аябай жакшы көрөм. Ушул бөлмөңүз деги эле үйүңүздү даяр ремонту менен алдыңызбы же өзүңүз ремонт кылдыңызбы? Жок, биз балам экөөбүз келгенде эле ушул бир эле күндө таптык, анан кийин аябай жактырдык. Ремонту менен экен. Анан анча-мынча жерлер алат. Бирок основной бардыгы ремонту менен экен. Ошонусу бизге плюс болду да. Демек үйдү өзүңүздөр издеп таптыңыздар же биздин компания аркылуу таптыңыздарбы? Жок, биз бирөөлөр айттык эле, ошол эле келип эле бизге кечинде чалды, биз кечинде келе калып эле ошол эле күнү бүтүрүп келди. Анан кийин Мураска барып, анан ушундай үй ала турган болдук десек эле макулдашып, ошол жерден договор түздүк. Анан акчасын төгүп, ошо менен үй алып калдык. Сиз канча пайызын төктүңүз? 50%бы же 25-35? Биз жок, биз почти 70% болду биздики. 70%дан, 50-ден көбүрөөк болду, 70%дай төктүк биз. Анан эми кеп анда эмес, эми 30 төгөсүңбү, 50 төгөсүңбү, канча пайыз төксөң дагы ошо компания ошо милдетин алып,
ошо элге жардам берип ошо эл үйлүү болуп калсын дегенде ниеттери бул компаниянын. Ошого биз баягы ар кимдин өзүнүн баягы акчасы кандай болсо ошо жетиштүү болсо ошого пландайт да. Анан бизде акчабыз кичине жетиштүү болуп, кичине көбүрөөк болуп, ошон үчүн биз компаниядан мындай азыраак акча алдык да. А так эмеси жок экен, мындай 30 төгөсүңбү пайызына, 50 төгөсүңбү алга карабайт экен. Компания ошого төгүп берип эмекенге жардам берет экен. Ошонусу мага аябай жакты. Жүрүңүз анда биз азыр кийинки бөлмөбүзгө өтүп көрөлү. Кийинки бөлмө сиздин уктоочу бөлмө. Бул жерде өзүңүздүн бөлмөңүз, өзүңүз уктайсыз, жеке бөлмөңүз. Өкүм өзүм жеке бөлмөм. Апам келип турат. Мына апамдын дагы кол ишмерлүү аябай 82-ге чыкты. Ошо киши дагы анан келип турат, бир жакын эле, аларды үй алышты жакында. Анан келип турат мамашам, балдарым келип турат. Эми аз күндө жакында алыста жүргөн, Россияда жүргөн неберелерим келишет, Кудай буйруса, майдын аягында каникулда. Канча уул, канча небереңиз бар? 2 уулум бар. Улуу уулумдуку 3 кызы бар. Кичи баламдыкы 3 балалуу болу. 2 уул, 1 кызы бар. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бала акырасы менен аман эсен. Самый главное тынччылык болсун. Бу азыр кандай болуп атат, кичине заман эме болуп атпайбы? Кудай шыгып ден соолук болсун, тынччылык болсун. Эл журт тынччылык болсо, баягы элиң аман болсо, өзүң да амансың деген ошондой эме бар эмеспи? Ошон үчүн эл журтубуз тынч болсун, эл ичинде биз аман бололук. Менин көзүмө дароо ушул компьютер көрүнүп атат. Компьютер колдоносузбу? Ооба, мен компьютер колдоном. Өзүм иштейм. Отуруп иштерим бар. Ошо ишин жазайм. Жүрүңүздөр анда кийинки бөлмөгө өтүп көрөлү. Кийинки бөлмө бизде ашкана. Бул жакка кирбей эле коебуз. Биякта деген сиңдимдин кызы эртең менен келип эме салып атат, анан кизметпей эле коелук. Тынчын албай эле коелу. Тынчын албай эле коелук. Эми ашканага өтүп көрөлү. Ашкана дагы бир аз кенен. Ой, болот, жакшы. Салыштырма эле. Кудай айтпайм, пейлиңди кенен койсоң, баары болот. Кенен үйдө да жашаганбыз. Кудайга шүгүр, эним бушу ашкана, баягы эми айткандай, тамак аш жасап, көп убактыңды ашканада өткөрөсүң да. Өзгөчө үй кожойкелеринин экинчи бөлмөсү. Ооба, экинчи бөлмө ошо болот. Тамак аш жасап, удобство, өзүңө баягы ылайыкташтырып, бала бакыра келсе, тууган урук келет дегенде, кыргызда көп эмеспи? Коноктосмой, өзүм да көп бир тууганмын. 5 кызбыз, эң улуусу менмин, 2 иним бар. Анан баары эле бүт шаарда келип турушат. Алар бала бакырасы менен Кудайга шүгүр. Бул жак тар болуп калса, коноктозуучу бөлмөбүз кенен экен. Аякка деле отура беребиз, эчтеке эмес. Биздин компанияны ким аркылуу угуп келип калдыңыздар? Деги эле эң эле алгач бисмилла деп мынакей ачылганда эле барган турбайсызбы? Жаңы ачылган компания деп эми көп ишенбейт. Алдап кетсем эмне болот деген дагы кардарларыбыз бар эми, албетте ал ачык эле көрүнүш. Ооба. Биздеги мен иним дагы ушу компанияны алганда, бирок ал башка компанияны алды. Анан кийин биз ушу ала турган убакта эле мурас деп айтып калды да. Анан мурас деп эми бу кандай болду экен деп эми действительно баягы адам эме алды. Бул эми чоң суммада акча да. 2000 сомдо акча эмес. Анан эмеден окуп анан кой барып көрөлү деп Руслан Калмаматов ошо кишиден угуп анан бардык. Барганда эле бирок жакшы тосуп алышты. Анда тетиги эмеде экенсиңер, ылдый Чыңгыз Айтматов көчөсүндө ошол жакта экенсиңер. Биздин эски офис. Эски офисиңер. Азыр бияка көчүп келдиңер. Жакшы болду, с одной стороны бул центрге жакшы болду. Элге жакын, эл ичинде болгон жакшы да. Анан ошол жака бардык, балам экөөбүз барганбыз. Анан барсак жакты. Анан сүйлөшүп эле болду, оформить этебиз деле ушинтип договор түзүп кетип калдык. Октябрдын ошондо сразу эле барып договор түздүк. А эми баягы буйрук экен да. Анан чоң балам как раз Москвадан учуп келди да. Анан мама мейли ала бериңиз деп ушинтти, оформить эте берелик деп. Анан эле ноябрдын ошо ровно бир ай болгондо 25-инде, 26-сында оформить этип, компания өздөрү чуркашып, бүт документтерин бүтүрүшүп, биз эч мен убара болгон жокмун.
госэргэстерге чейин өздөрү алып барышып, өздөрү бүтүрүшүп, документтерди, эмне документ баарын даяндап барышты. Эми баягы мен деле буга чейин үй алып көргөм да, анан өзүң чуркайсың, тиги документ, бул документ деп мурун ушунчу эле. А бул компания жок, өздөрү бүт мойнуна алышып, коллектив аябай жакшы экен, руководитель да жакшы экен, жакшы балдар экен. Бул эми жаш, азыр жаш компания болуп атпайбы? Ийгиликтер бун баарына, ишкерге ийгилик болсун. Анан аябай күчтүү экен. Мындай айткан сөздөрүн так аткарып, ушундай жакшы балдар иштейт экен. Значит, руководитель жакшы да, ошон үчүн ошондой эме алган. Аны эми өткөндө дагы собрание болду. Бизге ар бирибизге членский книжка беришти. 21 Ноорузда дагы бир филармонияда болот деп чакырды эле. Мен бара албай калдым аяка. Шартка байланыштуу. Эми ушул бул компания только ийгилик. Силерге да ийгилик болсун, жакшы иштегиле. Конечно, адамдар майын ошо сөз болуп атат, корккон адамдар барат экен, бар да. Эми кандай болот, мындай коркунуч пайда болуп, кандай болот анан деп анан менден сурады да. Мен айттым, эмнеге коркосуңар дедим. Булар өздөрү мойнуна алып атышат, өздөрү тиги чыгарып атышат, өздөрү барышат, өздөрү, мисалы мен коркпой эле ушунакай барып оформить этип, мына үйлүү болуп отурам десем, ошо бир эки жок, артында отурган өткөндө собранияда ошо аялдар айтып атпайбы, сиз кантип алдыңыз эле депчи. Анан мен ушунда келип эле алдым, эч коркпогула, эч коркунуч эме кылбагыла десем, анан ошо эметип калыш. Эми элдер азыр коркот да, кандай деп алдап кетеби, тиги бу деп ошондой деп ойлоп жатат. Ошойт, анан коркпогула дедим, эч эме кылбагыла. Жакшы компания. Мурас деген аты эле кандай Мурас. Бул Мурас деген өзү кандай аябай баягы атадан калган Мурас, тууган эмеден чоң атадан калган Мурас деп, бул Мурас да. Ошон үчүн бул Мурас деген аябай жакшы компания. Ийгиликтерди каалайм силерге, аман болгула. Ушундай жакшы бизге окшогон кыргыздын жарандарына үйлүү кылып бере бергиле. Ошол эми келип тургула биз жакка дагы. Мен дагы Кудай буйруса, аманчылык болсо, күч кубат берсе дагы неберелерге үй алып берелик эми. Ошол эми. Только ийгиликтерди каалайм силерге, компанияларга да ийгиликти каалайм. Буйруса. Жанагы сиз бул убакытка чейин Москвада жүрүп келдим дедиңизби? Жок, Москвада балам жашайт. Алда үй алды. Үйдү алганга чейин каякта жашадыңыз? Бул үйдү алганга чейин Көкжарым Новостройка жашаганбыз. Анан аяктан иним, өзүм бир тууган иним алып ал үйдү. Анан мен эки балага бөлүп бергенге эме болдум да, тиги Россияда жүргөн балам дагы үй алып, ага да алып бердим. Кыргызда ата-эненин милдети да, балдарды окутуп, чокутуп, бөлүп, жайгаштырып, үйлөнтүп дегендей. Андан да милдетинен кутулайын деп, ага да үй алып бердим, жардам берип. Ал эми Кудай буйруса, ошо жылдын аягында, январдын башында үй алып кирет. Үй салынып бүттү деп атат. Ошол анан бул кичүү балама. Мен эми мен биземе баягы Кудай өмүр берсин, үйдү мага эметкени менен мен эмне кылмак элем. Балама кала турган үй, небереме кала турган үй. Ошол эми биздин идеологияда турат келет экен, ошол Мурас деп, муунда муунга деп. Ошо муунда муунга деп, Мурас калтырал деп, ошо атадан Мурас калсын деп. Мен атам бул үйдүн башы, атам мага тартуулаган да. Аны мен ошол үйдү чоңойтуп, мен да ошо эки балама ошо Мурас кылып, белек кылып, айтып жүргөндөй болсун деп, мен да ошондой калтыргым келип атат да. Буйруса, эми кыялыңызга акырындык менен жетип атыптырсыз. Той бердиңизби бул үйдө? Ооба, мындай эми мындай чакан эле той берип, бөлүп чакырдым. Дагы чакыра турган, биринчи эле баштаганда мен өзүмдүн эжекелерим бар. Улгайган, ошолор чакырып батасын алдым. Анан өзүмдүн бир туугандарымды чакырдым. Только бир туугандарымды.
Анан кийин дагы ошо бир туугандардын эмесин чакырдым. Эми дагы эле чакыра турган айттым, кичине кое тургула. Күн жылысын. Күн жылысы анан кийин чакырышы болот деп. Ишенсеңиз, даже могу кошуналар менен деле мындай саламдашып атам. Көрүштү, анан кийин эми ошо бир оюм бар да. Эшиктин алдына кече отуруп, өзүмдү эме кылып, эшиктин алдына бир казаным бар. Чоң ошо казанга тамак жасап, бир плов жасап, фуршет кылып, ошол жерден бүт үйдү чакырып эле, ошондой деп атам. Кече бүт ушулуйду чакырып, тамак берип, ушунда столду чыгарып, чакырайын деп эметип атам, бир күрүч басып, фуршетни кылып, тааныштырып эметип, өзүмдүн кыялдан ошондоп атам. Кече отуруп алып ошондо ойлодум. Мындай чакырып сеңгел дегенден көрө лучше баары келип тамак ичип кетет. Анан үстүнө дагы кудай тамак да болот, баягы батасын да алам, ушундай да. Анан ошентип кече отуруп ошондо кыялдандым. Ошондой кылайын буйруса, күн жылысы Норузга жетишпей калбадым. Күн да жаап туруп алды. Анан өзүм да бошобой калдым да. Эми буйруса, күн жылыса, может апрель, майга болуп кетеби, кудай буйруса. 1 май, 9 май дегендер бар да. Ошондо ойлоп атам. Кудай буйруса, ошону кылам. Буйруса, кылам. Алыска тууганган жакынкы кошуна артык кошуналар менен мамиле кандай? Ой, аяк менен, аяктар менен аларым келебиз деген. Мен алар менен да аякта 12 үй катташабыз биз. Жакшылыгыбыз, жамандыгыбыз, бүт ражаларыбыз бар. Аларды көрүп алып, ошентип эметишти да угуп алып, жанан мен айттым, шашылбагыла. Мен ошол бир тууганымдын үйүнө барып чай берем. Анан бияка үйгө чакырам силерди. Шашылбай атасам, деп коюшту. Эми кыш болуп да калбады. Анан эми аларды дагы эме кылбайын деп кичине өзүм опур-топур болуп кичине апса деп кичине койчу буюмдарымды коюп алайын деп ошондо эметип атам. Шашылбагыла дедим аларды. Так катташам. Мурунку кошуналар менен да катташабыз. Мен мурун жашап кеткенбиз. 84-жылы алган үйүм болчу, биринчи эле. Ошо эң кичүү балам 6 айлык болчу. Ноябрда алганбыз. Ошо атам тартуулаган үй да, эң биринчи. Анан ошол кошуналар менен мынакей ошонун байке 80ден ашты ошо байкелер. Ошолор менен мынакей канча жерден мына 40 жылга жакындап калды. Чай ичип, кадимкидей киришип чыгашабыз. Ошолор биринчи кырдым. Ошолор эжекелер бир тууган болуп калсын, ошо 40 жылга жакын болгондон кийин улуу кишилер алар деген, профессорлор алар, мекеге барып келген кишилер, анан ошолорду чакырып, мамашаны чакырып, батасын алдым. Биринчи эле ошолорду чакырдым. Анан бир туугандарын чакырдым. Анан тияктагы кошуналардан Көкжардагы чакырдым. Эме мындай аралашып жүрбөйбүз. Анан эми айттым, чакырышабыз. Мен инимкине барып, ошол жерден чай берем. Баягы ажырашайык деген бар да кыргыздарчы. Анан таарынбай тургула жөн эле кетип калды дебегиле, мен андай киши эмесмин, барып чай берем. Анан булүйгө да чакырам, булүйдө көрөсүңөр дедим. Эми баламдын үйүндө. Ошентип жакшы, кудайга шүгүр, жакшы. Ошентип баягы кыргыздардын аштою бүтпөсүн. Мейли, жакшылыктар боло берсин. Үй кут болсун да бир рет ушул үйдө көп той болсун, жакшылык болсун, жамандык болбосун. Рахмат айтканыңызга. Коноктор көп бут кирсе ошончо кут кирет дейт, көбүрөөк кут кирсин, дасторконуңуз ар дайым жакшылыкка жайылсын деп тилейбиз. Рахмат айтканыңызга келсин. Рахмат силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, аман болгула, ден соолукта болгула, өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Азыр деген замана кандай болуп атат, ошо Кудай тынччылык берсин. Асманыбыз ачык болсун. Ошол ийгиликтерди каалайм силерге дагы.